Мына кече маалымат чыкты, жол кирени мэрия 40 сомго көтөрөт деп. Ушу боюнча маалымат берип койсоңуз. Бул туура маалыматпы? Же ушундай пландарыңыз барбы? Дифференцированный тариф деп коет, накталай төлөмдөргө биз ушул 40 сомго чейин көтөрөлүк деген чечим долбоорун коомдук талкууга чыгардык. Себеби эмнеден? Биринчиден биз бүгүнкү күндө накталай эмес төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтөлүк деген максатта кылып атабыз. Мына акыркы учурда силер дагы көп болуп атасыңар, бир нече жолу Жогорку Кеңештен дагы бул маселе көтөрүлгөн. Бул автобустардын, айдоочулардын ушу автобустун айдаганы боюнча. Анан кийин накталай төлөм болгондо буларга тилекке каршы биз план койгонго муктажбыз да, себептен де сол чөнтөккө эми акчалар кетип аткандыктан биз план коебуз. Ошол планды аткарыш үчүн айрым учурда